Саламатсызбы, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Евразия аймагында жана коңшу өлкөлөрдө болгон олуттуу, кызыктуу окуялар жана адамдар жөнүндө баяндайбыз. Бүгүн берүүнү мен Айгерим Акылбек алып барам, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Казакстанда эгемендик күнү нааразычылык акциялары менен коштолду. Ондогон активисттерди полиция кармап кетти. Тажикстан Бангладеште диний билим алган 9 баланы өлкөгө кайтарды. Белоруссиянын Грондо шаарында жаңы жыл майрамын утурлай балатылар көргөзмөсү уюштурулду. Арасында колбаса, дары рецептери же суу түтүктөрүнөн жасалгандар да бар. Орусиядагы Борбор Азия мигранттары тууралуу баяндарды улантабыз. Бул жолу сүт ташып акча тапкан Жамбул менен сиздерди тааныштырабыз. Казакстанда 16 декабрда эгемендик күнү белгиленди. Бул күнү Нур-Султан жана Алматы шаарларында оппозиция менен жарандык коомдун активисттери акцияларга чыгып, саясий туткундарды бошотууну, адам укуктарын коргоону талап кылышты. Митингге чыккандар 1986 жылы болгон желтоксон окуяларынын жана 2011 жылы Жаңы-Өзөндө болгон кан төгүүнүн курмандыктарын эскеришти. Баш калаада чогулгандардын айрымдары унутпайбыз, кечирбейбиз деп жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, оңдогон активисттерди полиция кармап кеткен. 33 жыл мурун Алматыда жаштар Советтик Казакстандын башына Кремль дайындаган Геннадий Колбиндин келишине каршы чыгышкан. 2011 жылы болсо Маңгыстау облусунун Жаңы-Өзөн шаарында мунайчылардын көтөрүлүшү күч менен басылганда расмий маалымат боюнча 17 киши каза тапкан. Бул күнү Казакстандын шаарларында жүздөгөн адамдар чогулуп, мына ушул кандуу окуяларды эскеришти. Кыймылдын катышуучулары колдоруна кандын символу катары кызыл чүпүрөк байлап чыгышты. Активисттер казак бийлигине 16 декабрда көз карандысыздык күнү эле эмес, аза күтүү күнү экенин эске салгысы келгенин айтышты. У нас ни разу не было честных и свободных выборов. Мы так и не вышли на мировой рынок, потому что у нас нет развития производства. Но зато мы стабильно, по новостям, видим удачное проведение очередной стратегии 2030. Это кровь жаңы-өзенцев и желтоқсанцев, которые на руках. Биз ал күн унутта калбашын, жана күнөөлүүлөр жазаланышын талап кылабыз. Биз ошондой эле бул күндүн аза күтүү күнү катары эмес, майрам катары белгиленип жатканына нааразыбыз. Отмечают как праздник, хотя это день траура. Ушундай ураандар Алматынын аянтында бир нече саат бою жаңырап турду. Чогулгандар парламенттик жумурiyat үчүн Назарбаевсиз Казакстан, чал кет деп кыйгырып турушту. Ал ортодо шаар бийлиги митингге чыккандарга мыйзамсыз чогулганын эскертип жатышты. Ага карабай эл тараган жок. Мындай митингтерди өткөрүү үчүн силер адеп жергиликтүү органдардан уруксаат алышыңар керек эле. Мындай нааразылык акциялары Казакстандын башка шаарларында да орун алды. Коңшу өлкөнүн Борбор калаасы Нур-Султанда чогулгандар көйгөйлөрүн санап өтүштү. Полиция очень испугалась, начала перекрывать дорогу, взяла в цепочку. Мы взяли Полиция курчоого алып, жолдорду тосо баштады. Биз ал курчоого каршы бет алдык. Ошол учурда айрымдардын колдорун кайрып, көчөдөн кармап кетишти. И вот они начали ловить людей по углам, по улицам. Чогулган эл андан кийин шаар көчөлөрүн аралап, президенттик администрациянын имараты Ак Ордого бет алышты. Бирок митингчилерди жолдон эле полиция кармап кете баштады. Ал учурда Алматыда акция дээрлик 3 саатка созулду. Мында да Нур-Султандагыдай эле жаштар көчө аралап жөө жүрүшкө чыгышты. Көчөнүн ылдый жагынан аларды полиция кармап кете баштады. Биз ушул көз каранды жашоо үчүн күрөштүк беле? Менимче башкы көйгөй бул коррупция. Биз 91-жылы көз карандысыз эркин мамлекет болгонбуз деп жатабыз. А бирок азыркы Казакстан аны жеп жаткан коррупциянын айынан алсыз өлкөгө айланып калды. Казакстандын укук коргоо органдары митингчилердин кармалышы тууралуу маалыматты тастыктады, а бирок азырынча алардын так санын билдирген жок. Списки сейчас формируются. Азыр тизмелер такталып жатат. Полиция мыйзамсыз митингге чыккандарды гана кармаган. Ошондуктан аларга карата мыйзамдуу чаралар көрүлөт. Сейчас в законном порядке по ним примем решение.
Активисттерди кармоо 16 декабрга чейин эле башталган. Расмий маалыматтарга караганда 6 адамга айып пул салынган жана алар 15 күнгө чейин камакка алынган. Тажикстан Бангладеште диний билим алган 9 баланы өлкөгө кайтарды. Алардын биринин ата-энеси тажик бийлиги баласын атайын интернатка жайгаштырып, жакындарына көргөзбөй жатканын билдирди. Бийлик балдар экстремисттик же террористтик топторго азгырылып кетпеши үчүн ушундай чара көрүлүп жатканын айтууда. Ошол эле учурда укук коргоочулар балдарга альтернативдүү диний билим берилбей жатканына кабатыр. Кененирээк Анушервон Ариповдун сюжетинен көрүңүз. Исламские учебные заведения для детей и подростков школьного возраста начали закрываться. Тажикстанда жаш балдар жана өспүрүмдөр үчүн диний билим берүү мекемелери 10 жыл мурун эле катарынан жабыла баштаган. 2016 жылы өлкөдөгү акыркы медресе иштебей калган. Ошондой эле 2011 жылы балдарды тарбиялоодогу ата-энелердин жоопкерчилиги караган жана жашы жетилектерге мечитке кирүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Бүгүнкү күндө диний билимди бир гана ислам университетинен алууга болот. Ошондуктан айрым ата-энелер балдарын чет өлкөгө жиберишет. Какую и куда родителям не сообщают. Махмадшар Саитовдун баласы Бангладеште Куран таануу боюнча билим алып жаткан. Аны жакында тажик бийлиги мекенине кайтарып келди. Махмадшардын уулу азыр атайын мектепте билим алып жатат. Бирок анын ата-энеси уулу окуган мектепти кайда жайгашканын билбейт. Тажик бийлиги 10 жылдан бери чет өлкөгө диний билим алып жаткан жаш балдарды кайтарып келүү менен алек. Быйыл жыл башынан бери дагы 10 бала мекенине келди. Алардын бардыгы Ирак же Сириядагы согуш таласынан келген жарандардай эле коомдон жакындарынан оола кармалып атайын мектептерде окутулат. Алар жалпы билим берүү мекемесинде билим алган эмес. Ошондуктан коомдо жашоого ылайыкташкан эмес. Ал эми атайын билим берүү мекеменин мугалимдери ар бир бала менен тыгыз иштешип, алардын билим деңгээли жана кайсыл класста окушу керектигин аныктап чыгышат. Ошондон кийин гана балдар үй бүлөлөрүнө жиберилет. Балдарды туугандарынан оолак кармап, тарбиялоо жараянын айрым укук коргоочулар колдобойт. Жарандык активист Абдумалик Кадыров ар бир бала өз үй бүлөсүндө жашоого укуктуу жана ага чек коюлбашы керек деп эсептейт. Само понятие системы перевоспитания или лагерь перевоспитания, они это звучит. Негизи кайра тарбиялоо системасы деген сөзү өзү эле коркунучтуу угулат. Бул көрүнүш бизди миллиондогон элин тарбиялаган лагерлер бар Кытайдын жолу менен бараткандай ойго алып келип жатат. Биз бул мисалды жолдобошубуз керек. Бизде адаптация боюнча өзүбүздүн ыкмаларыбыз болушу шарт. Нам не нужно следовать этому примеру. У нас должны быть свои методы. Эксперттер бийлик өлкөдө диний билим алууга шарт түзмөйүн, жарандардын сыртка агылуусу улана берерин эскертип келишет. Алар сапаттуу диний билим берүү жолу менен маселени чечүү жагын сунуштап келишет. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Кадырман көрөрман, сиз Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Челябинск облусунда иштеген 42 жаштагы фермер Жамбул Айтбаев айыл чарба кооперативин түзгөн. Күнүгө ал ишкананын кызматкерлери айыл тургундарынан сүт чогултуп, аны андан ары сүт иштеткен комбинатка өткөрүшөт. Жамбул улуту казак, бирок Орусияда төрөлүп, ушул тапта мында үй бүлөсү менен жашайт. Приходилось, конечно, первое время тяжело. Башында абдан оор болчу. Мен анда жалгыз иштейт элем. Таңкы саат 6-да ойгонуп, өзүм айыл элинен сүт чогултам. Күндүз чогулган сүттү заводко тапшырып, кечкисин уй сааганга жүрөйм. Үйгө түн бир окумда кайтып, уйкум такыр канча эмес. Өзүм жетишпей жатканымдан бир кызматкерди ишке алдым. Анан дагы бирөөнү алдым. Ошентип отуруп ишканам түптөлө баштады. Атаандаштык абдан күч болгондуктан иштин көзүн таап кетүү оңой болгон эмес. За территорией больше. А у вас дома есть хозяйство свое?
есть. Две коровы и так. Менин үйүмдө бир эле саан үй бар. Ошондуктан сүт сатыкка жетпейт. А бирок башка айылдаштарым үчүн сүт тапшыруу жакшы каражат булагы. Я не знаю. Нет, может, много кто дает. Много кто дает, конечно. Первый привоз был 40 литров первый раз привез молока. Сүт тапшырган ишканага биринчи жолу 40 литр гана сүт алып барып, шылдың болгон. Алар ушуну кантип бизге алып келдиң деп таң калганы эсимде. Ошол маалда мага ата-андаштарым өзлөрү жардам беришти. Алар кардарларга өз убагында акчасын бербей, ишин так аткарбай жатып, элдин көбүн мага качырып алышты. Айылда өзү чалып, сүтүн алып кетүүмдү сурагандар чыгып. Ошентип олтуруп мен коңшу айылдарга каттап сүт чогултуп баштадым. Мы здесь этот поселок соберем. Биз азыр айдоочуларды күтүп жатабыз. Алардын бири бул айылдан сүт чогултуп алып, дароо эле заводко кетет. Экинчиси кийинки айылга жөнөйт. Ошентип олтуруп менин айдоочуларым бир канча айылга катташат. Азыр эми суук түшкөнү 5 иштеп жатат. 3 машины у меня уходят с других поселков. Изначально у меня было ИП. Башында мен жеке ишкер катары эле документтерди даярдагам. 2010-жылдардан кийин кооператив ачуу ою пайда болуп, аны лидер деп атадык. Мен атты, кайыкты кандай атасаң ошондой сүзөт деген ойдо бул аталышты тандагам. Назовешь, так оно и поплывет. Кооператив бул кызматкерлердин бирикмеси. Аны жетектеп көзөмөлдөп турган жалгыз гана төрага бар. Калгандары баары бирдей анын мүчөлөрү. Мисалы, сүт тапшырып жаткандардын ар бири анын мүчөсү деп эсептелет. Мында баарынын укугу бирдей. Менимче кооперативдин өзөгү ушуда. Мы, в принципе, на одном уровне все. Вот в этом, наверное, суть кооператива. На выходные суббота. Дем алыш күндөрү сүт күндөгүдөн азыраак чогулат. Көбүнчө бул күндөрү айыл тургундарынын шаарда жашаган балдары, неберелери келет. Аларга быштак даярдап, айран уютуп, бизге андан ашканын гана өткөрүшөт. Каждый день выезжаем мы на закуп молока. Приезжаем. Күнүгө эртең менен ишке жөнөйбүз. Сүт саткандардын ар биринин эшигинин алдына барып токтойбуз. Сүттүн акчасын ар 10 күн сайын төлөп беребиз. Мурун акчасын колуна берсек, эми банк аркылуу алардын карточкаларына которо баштадык. Раньше рассчитывали наличкой, отдавали деньги на руки. Сейчас мы рассчитываем по безналу, то есть на карточке перечисляем. Булар бизден сүттү арзан алат. Баасы бизге эч эле туура келбейт. Нет, нас не поддерживают. Джамбул, добавляй. Я тебе сказала. Жамбул, мен сага айтайынбы, биздин сүттү канчадан өткөрөрүңдү? Камеру, скажи. Ты сдаешь по 20. Сен литрин 23 рубльдан өткөрөсүң. Бизге 20 рубль деп калп айтып жатасың. Биз тактаган маалыматтарга караганда сеникиндей чоң ишканалар 23 рубльдан өткөрүшөт. Добавляй. У нас видение есть. Ой, да. Как осведомленные люди. При камере могу сказать, что цена фиксированная 20. Мен азыр камерага айтып коеюнчу. Сүт иштеткен завод бизден 20 рубльдан эле алат. 10 жылдан бери ушундай баа. Жакында силердикин көтөрүп беребиз деп жатышат. Ошондо биз да кымбат баада алабыз. 20 рублей, как установлено. Все регламенты Ну могут ты быть. пару рубиков нам накинь. Накину. Сейчас чуть-чуть молоко спадет. Ты чё, оно и так упало? Дурел, что ли? Нет, ну... Да. Вы с ней работали? Раньше колхоз когда был. А она кем была? Бул аял мурун биз менен чогуу иштеген, тайманбаган мүнөзү бар аял. Надойным грузом. Что надо? Ассимилятором была она. 10 литров, если каждый день сдавать, у нас на данный момент 14. 10 жылдан бери мен элден сүттүн литрин 14 рубльдан сатып алам. Алар өз алдынча барып тапшыра албайт, анткени сүт иштеткен комбинат сүттү чоң көлөмдө гана кабыл алат. Менимче айыл тургундарынын эшигинин түбүнө чейин келип, сүтүн алып кеткенибиз абдан ыңгайлуу. Баасы арзан экенин мен да мойнума алам, бирок аны кайда өткөрөм деген баш оорутуу жок. Который ты имеешь право туда сдавать. Подоила доярка корову, вышла, сдала, вылила. Хоть дешевле, но зато без всякой мороки. Как понять, в каком доме ждут? Ну, я съезжу, они сразу выходят, ждут, ведра стоят. Бегу. Азыр өзүм эле алып чыга калам. Жардамдын кереги жок. Да не орите. Давайте я вам помогу. Не.
Сами справитесь? Сань, слава богу. Сереж, ты жжёный все. Мына ғой Сережа, 25 литр болса керек деп жатам. Бул чакадагы 5 литр чыгабы карап көрчү. 6 экен, 5 будет? 6. Аллаға шүкір. Апай, Бүгүн ай жаңырып калыптыр. новолуние же, да, когда месяц вот так вот, да? Чаша. Ой, спасибо вам, что... Чоң рахмат балдар силерге. Баасына ыраазы элемин. Жерге төгүп салгандан көрө ушинтип өткөрүп акчасын керекке жаратып жатабыз. Мурун совхоз бар чакта жакшы эле өзүбүз алып барып тапшырчубуз. Азыр эми ал да жок. Жашым 65ке таяп калды. Короомдо 4 уюм бар. Пенсиям болсо 15 000 рубль. Өткөргөн сүтүм айына 2 000 болот. Мага бул акча мисалы жетиштүү эле. За месяц хорошо живем. Фиксируют именно те предприятия, куда мы сдаем, то есть это, допустим, все, что... Сүттү кабыл алуу, баасын көзөмөлдөө жана белгилөө сүт комбинатынын иши. Азыр алар мен жогоруда айткандай сүттү 20 рубльдан алышат. Бул абдан арзан. Мен элдин айткан сөзүнө кошулам. Менимче буга бийлик деле көңүл бура албайт. Бизде былтыр чоң чуу болгон. Бир топ убакыт сүт ала албай калдык. Анткени сүт комбинаты сүт кереги жок деп жатты. Элдин сөзүнө караганда ал учурда комбинат кургак сүттү иштетип жаткан экен. И предприятие стояло, якобы им не нужно было молоко. Нам это не озвучивали. Со всех сторон жмут колхоз, как дальше жить, нормально. Мне скажите, я раньше... Мен да бир учурда сүт ташыгыч болуп иштегем. Анда биз эртең менен эле эмес, кечинде да сүт чогултуп кетчүбүз. Ошондо да ишканага сүт жетишсиз болчу. Азыр эми алар кабыл алган сүттүн көлөмү бир топ азайды. Менимче алар кургак сүт колдонуп жатышат. Элди булар ушинтип ууландырып жатпайбы? А биздин сүтүбүздү кымбат деп алгылары келбейт экен. Мына ушул маселени журналисттер көрсөтүп, Путинге, губернаторго чейин жеткиришсе бизге чоң жардам болмок. Вот это надо, чтобы все в телевидении в этот показывали. До Путина дошло, до губернатора. Они так просто так сняли и все. В районе есть еще один кооператив, за Урале называется. Биздин райондо дагы бир кооператив бар. Бирок аны менен аймактарды бөлүштүрүп алганбыз. Алар биз кыдырган айылдарга кирбейт, биз алардыкына кирбейбиз. Атайын кат түрүндө келишимге деле келген эмеспиз. Жөн эле кезигип туруп ооз-эки ушундай чечим кабыл алганбыз. Менимче ортодогу атаандаштык, талаш тартыш эч нерсеге алып келбейт. Бааны гана көтөрүүгө туура келет. Бул учурда ортодон пайданы кардар эле көрөт. Сүттү өткөргөндөн калган пайда 5 эле рубль. Андан айдоочуларга, жумушчуларга айлык акы, машинелерди сатып алып, оңдоп түзөөгө, бензин, дагы башка чыгымдарга жумшалат. Салык дагы бар. Ошондон ашканы гана меники болуп эсептелет. Хотя им тоже это надо. Я 5 литров туда добавил. 27. 27 у тебя. Так, 70, 70, 90, 90 и 5. 70, 90. 95, 95, 95, 27. Больше был. Без 2 месяцев, год. Такыр эле эс албай иштейбиз деп айтсам болот. Күндө ишке чыгабыз. Кээде сүт жок. Сезон токтоп калган маалда гана 2 күндүн биринде каттайбыз. Менде бирок кандай боло элек? Мен бул жакка ишке орношкон 8 жылдан бери эс албай иштейм деп айтсам болот. Күнүгө орточо 300 километр жүрөм. Мен башкаларда болуп шаарга кеткен эмесмин. Бул жакта үй бүлөм, үйүм бар. Айылдын жашоосу жагат. Ата энем да өмүр бою бул айылда жашаган. День, 220 километров. Каждый день. Каждый день. 10 месяцев подряд. Да. Слушай, почему в город не поехал? Работать, жить. Меня здесь устраивает, мне в городе не нравится вообще, мне голова там начинает болеть, мне деревня намного больше нравится. Там больше возможностей найти работу тем же водителем. Меня здесь устраивается, у меня здесь семья, дом, родители отсюда были. Разбавляют ли молоко вообще, были ли обманы? Да, были непорядочные люди, которые бывало, что... Ишибизде адамгерчиликсиз адамдар да көп болот. Мисалы, айрымдар сүткө суу же порошок аралаштырып өткөрүп жиберишет. Ушундан улам сүттү текшерип алганга үйрөндүк.
Менде иштеген балдар көрөгөч болуп калышты. Алар бир карап эле нак сүттү айырмалап коюшат. Не обидно было? Ты им доверяешь, ты платишь им вовремя, а не бахает тебе. Конечно, обидно. И, конечно, Мындай учурларда абдан ызаланам. Анткени бир чака жасалма сүт, бир бочка сүттү бузуп коюп жатпайбы? Кээде ирип кеткен сүттү сатып коюшат. Айдоочудан байкабай калып, бочкага куюп салса болду. 1 тонна сүт жөн эле бузулат. Бир жолу ушинтип 600 литр сүт жарабай калган. Андай тобокелчиликтер ишибизде негизи көп эле. Ошон үчүн сүт тапшыргандардын ар бири менен иштеп түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Конечно, обидно. Но мы работаем, мы стараемся с ними, с каждым работаем. Это самый порядочный сдать. Никогда не разводили молоко? Вот этот нет, но вот возьмем... Азыр муну лабораториядан текшерип көрөбүз. Мындай деле карап билсе болот. Мисалы, нак сүт кою болот. Суу кошулганы сүйгүрак. Анан өңү көгүш болуп турат. Каймагы барбы, аны да текшеребиз. Мына мунун каймагы сары болуп, үстүндө калкып турат. Демек, жакшы сүт. Эгер бизде алдап жатканын билсек, сүттү албай кайтарып беребиз. Анан акчалай айып салганга туура келет. Жок дегенде биздин жолубузга кеткен чыгым, бензинди төлөп бериш керек да. Это вот нормальное молоко. А когда обратно видно белое молоко. Что вы делаете? Вы как, не берете? Не берем, возвращаем и деньгами наказываем. Штраф. С каждым годом появляются новые члены Жыл кооператива. сайын кооперативдин катары калыңдап баратат. Эми мунун деле сырын билбейт экенмин. Наверное. Не знаю, почему так. Это моя, как сказать, Здесь первоисточник. А как потом сарафанное радио вы рассказывали про Джамбулыри? Ну да, как бы. Здесь один, знаете как, вот один сосед сдал. Кардар топтоодо өзү машакаттуу иш. Мисалы биз сүтүн алгандар кошуналарын айтышат. Кошунаса андан ары дагы туугандарын айтат. Анан алар ортодо бири-бири менен атаандашып, эгер менин тууганым ушинтип акча тапса, мен андай кыла албаймбы деп баштайт. Ошентип атайын уй сатып алып, сүтүн саап тапшыргандар көп болду. Начали коров закупать. Есть же такая поговорка. Коров закупать, чтобы давать вам Да, молоко? да. Есть же Начали такая коров поговорка. закупать, скотину заниматься. В данный момент мы сдаем 8 тонн где-то. А Ушул тапта биз күнүгө комбинатка 8 тонна сүт тапшырабыз. Жайында сезон маалында 15 тоннага чейин жетип жатты. Башында ишибиз 40 литрден башталган эле. Бирок мурунку жылдары 20-22 тонна тапшырчубуз. ну, те года было молока побольше, мы до 20-22 тонн доходили. Мы сдаем, у нас есть приемный пункт Кизили от компании. Атайын сүт кабыл алган жер бар. Ал комбинаттан чыккан азыктарды кайра эле жергиликтүү дүкөндөн сатып ала алабыз. Мисалы быштак, айран, каймактар бар. Айылда уй бакпагандар деле көп. Алардын баары сүт азыктарын ушул дүкөндөрдөн сатып Не алышат. только в магазине, и у соседа. Кто-то из соседей доится, берут молоко. Но сметану, ряженку, допустим, кефир, все это покупается в магазине. Все, сейчас поедем в деревню. Азыр эми дагы бир айылга барып сүттү тапшыралы. Анан тамактанууга барабыз. Сколько времени ушло в то, чтобы поверить в себя? Ну, 10 лет это прошло. Өзүмдүн ишиме болгон ишеним 10 жылдан кийин гана менде пайда болду. Семена привезли мне мягкой пшеницы. Он мне привез семена мягкой пшеницы. Азыр мага тууганым буудай алып келди. Быйыл менин түшүмүм катуураак болуп калыптыр. Анын дандары тескерисинче жумшак экен. Ошон үчүн алмашалы деп чечтик. У меня берет твердый. Как так получилось, что у тебя появилась ферма? Честно сказать, даже не думал. Знал, что такое сельское хозяйство. Айыл чарба иштери менен жакындан таанышкандан кийин дыйканчылыкты да чогуу алып кеткем. Колхоздор жабылганда эле мага ушундай ой келген. Мен үчүн кызматкерлеримде мага болгон ишеничи абдан маанилүү. Мисалы, алар мени ээрчий тургандай шарт түзүшүм керек. Кудайга шүгүр 2 жылдан бери эгин айдап келем. И многие во время даже развала многие говорили: Джамбул, забери. Былтыр дыйканчылык үчүн деп өкмөттөн 3 миллион грант алган элек. Ал акчага тракторларды сатып алдык. Киреше тапсак эле уй алып, ишке жумшап жатабыз. Негизи акчаны фермага же үй бүлөмө уй алганга жумшаш керек деген тандоо турган. Анан биз ойлонуп туруп ферманы тандап алдык. Балдар түшүнөт деп ойлойм. Айыл тургундарынын көбү шаарга кетип жатышат. Менимче биздин ишибиз айыл үчүн жакшы эле киреше булагы. Ну, слава богу, вот мы второй год хозяйства у нас, и люди работают. Катаем вот такие веси небольшие
И все, и вот. Это вы на Бишбармак? Да. Я казах. Я горжусь, что я казах. Мен қазақмын. Қазақ екеніме сыймықтанам. Ата-энем да айылда мал бағып жашаптыр. Алар Челябинскиге 1960 жылдар көчүп келишкен экен. Мен болсо бул жакта төрөлгөм. 3 балам менен бул жакта жашайм. Алардын экөө студент. Мына кичинекейибиз чуркап жүрөт. Мен топтогондордун кожоюну ушул да. Ар ким өзүнө жоопкерчилик алганды билиш керек. Иштеп, аракет кылып, ийгиликке жетүү. Мен өз айылымды, элин жакшы көрөм. Келечекте сүттү иштеткен өзүм комбинат ачууну кыялданып жүрөм. Бирок ал мындан да оор иш. Он и будет хозяином этого. А если не захочет? Захочет. Аслан, расскажи мне, хочешь быть хозяином всего потом? Да. Да. А ты не хочешь быть, когда вырастешь? Кем будешь? Ты вчера говорил, кем ты будешь? Васька агроном. Кто это, ты знаешь? Нет? Каждый должен брать на себя свою ответственность. Работать, трудиться. Кошумча адам жоопкерчиликти менден талап кылат. Мен азыр андан бир аз коркуп турам. Я люблю свой поселок. Я люблю людей здесь. Очень тяжело со сбытом. Это дополнительные люди, дополнительная ответственность. Все-таки немножко я этого боюсь. Белоруссиянын Гродно шаарында жаңы жыл майрамын утурлай балатылар көргөзмөсү уюштурулду. Шаар тургундары Сейилбакта түрдүү балатылар менен сүрөткө түшө алышат. Жалибер фонтанын курчап жайгашкан 40тан ашык балатыны шаардагы ишканалар чыгармачылыгына жараша жасалгалаган. Арасында желим, резинке, алтургай, колбасадан жасалгандары да бар. Алар муну менен шаарда кооздук деле жаратпастан өз ишканаларын жарнамалап жатышат. В каждой организации фантазия по-своему. Балатылардын жасалгасын карап туруп эле аны кайсы ишкана койгонун билүүгө болот. Мисалы, транспорт ишканасынын балатысы резинка дөңгөлөктөрдөн жасалды. Бул идея көбүнүн оюна келбесе керек. А бирок абдан кооз болду. Сделано полностью шин, тоже не каждый бы додумался так сделать. Ну, красиво так. Айрым ишканалар балат эле эмес, оюнчуктарда өзгөчө чыгармачылык менен жасаганын көрүүгө болот. Май куючу жайдын кызматкерлери балатыны майдын идишине, кээ бири аны айнектин ичине салып коюшкан. Түркүн түстүү балатылар ар кандай материалдардан куралган. Арасында желим бөтөлкө балаты да бар. Көпчүлүктүн назары жергиликтүү эт комбинаты даярдаган колбаса балатыга түштү окшойт. Бирок колбаса чыныгы жей турган эмес, кум толтурулган баштыкчалардан жасалган экен. Баары колунан эмне келсе, ошону бул жакта көрсөтүп жатышат. Менимче балаты жашыл жана ар түрдүү оюнчуктар менен кооздолушу керек. А бирок эт комбинаттыкы даамдуу болуптур. Бул деле кооз экен. Көргөзмөдөгү эң чоң балаты курулушчуларга таандык болду. Лампочкалар менен кооздолгон энергетиктердин балатысы да башкалардыкынан айырмаланып турду. Мында чакан түтүктөрдөн же электр түтүктөрүнөн да куралган балатыны тапса болот. Ал эми шаардык фармацевттер балатыларын колго жазылган рецепттер менен кооздоп чыгышкан. Ошондой эле диск, чүпүрөк, темир жана жыгачтардын түрүнөн жасалган балатыларды да көрүүгө болот. Барган сайын көргөзмө кызыктуу өтүп жатат. Биздин бала чагыбызда мындай нерселер болгон эмес. Азыр эми балдарыбызда ушундай майрамдык маанай жаралып жатканы кубандырат. Ошондой эле жыл сайын биздин шаар жакшынакай болуп өзгөрүп жатат. С каждым годом становится все ярче и лучше в нашем городе. Ёлки необычные. Ар бир балаты өзгөчө, ар биринде өзүнчө бир идея берилип турат. Ушунун баарын жасагандар азаматсыңар. Ар бирине өзгөчө мамиле менен жасалганы байкалып жатат. Замечательно. Күндүн суук, жаан жаап жатканына карабай Сейилбакта кишинин саны азайбайт. Шаар тургундары эми эң кызыктуу жана аларга жаккан балатыны тандап алышат. Кечкиси мында жарык күйүп, айлана ого бетер кооз болуп калат. Кадырман көрөрман, сизге майрамдык маанай каалап, берүүбүздү ушул бая менен жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасын көрдүңүз. Азаттыктын ушул жана башка телеберүүлөрү биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azattik.org деп аталат. Берүүнү бүгүн мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.